Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев Бактылуу эне кризистик борборуна тиричилик техникаларын тапшырды. Муну менен эл өкүлү борбордун ичин андагы шарттарды көрдү. Мен өзүм атымдан ушу сиздин кризистик борборго бир газовый плита и пылесос ала келдим. Гарантиясы менен мынакей бирөө 3 жыл, бир жылдык гарантия менен ошол мен атымдан ошондой эле мен жардамчыларым атынан, досторумдун атынан сиздердин кризистик борборго белек болсун. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Сизге да ишиңизге ийгилик, ак жол, ден соолукта болуңуздар. Ушу жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Шырмаматовго Алла разы болсун. Бир эле жолу ошо Facebook баракчамда жаздым эле. Ошол экинчи эле күнү ушундай бизге жардам кылып отурат. Балыкчы шаарындагы Бактылуу эне аталышындагы кризистик борбор 2021 ачылган. Максаты үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен айымдарга баш калкалоочу жайы жок болуп калган учурда колдоо көрсөтүү болуп саналат. Турмуштан жапа чеккен айымдар 3 айдан 6 айга чейин бул кризистик борбордо болушуп, жумуш ордун таап кетүү үчүн кыска мөөнөттүү окууларды окушат. Ушу келгенде кризистик борборго социалдык жактан, юридикалык жактан жардам көргөзүп, жана жумушсуздукту жоюу максатында биздин эмгек социалдык камсыздоо миграция башкармалыгын менен биргеликте трудоустройстводон окутуу, кыска мөөнөттө окутуу курстарын окуп, өзүнүн шыгына жараша окуп, ошол ишти алып кетүүгө биз толугу менен жардам көргөзөбүз. Зомбулукка кабылган эне бала үчүн баш калкалоочу жай болуп саналган борборго кайрылган энелер үчүн бардык шарттар каралган. Жогорку кеңештин депутаты тарабынан көрсөтүлгөн жардам борбордун аз да болсо материалдык базасын чыңдоого өбөлгө болот дешет мындагылар. Салтанат Керимкул кызы, Талбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Балыкчы шаарынан.